Канча жылдан бери бизде мындай инструмент болот деп дагы ойлоп көргөн эмеспиз. Бизде келген мурунку инструменттер башкача. А бул Steinway деген бул кол эмгек менен жасалган рояль. Барып заказ бериш керек. Заказ бергенге эле очередке туруш керек да, кезекке туруп. А кезекке туруш үчүн дагы бир убакыттар керек. Анан кезекке тургандан кийин канча жылдан кийин бүтөөрү, жасалып бүтөөрү дагы белгисиз болот да. Театрлар болобу, окуу жайлар болобу, ошол заказ бергиме алайын десе, каражат болуп турганда дагы оңой ала алышпайт да. Ошол эки Кыргызстанга ушу аябай барктуу эң ушу роялдардын эң жакшысы да. Алтын менен бриллиант менен барабар деп айтсак деле болот. Уникалдуулугу бул бир гана мастерлер жасай турган өзүнчө ар бир детальды өзүнүн мастерлери бар. Клавишасын бирөө жасайт, кылым бирөө жасайт. Эми ошол эки бүт бар тең, ошол эки канча немеден текшерүүдөн өтүп, анан баары чогулганга чейин көп нерсеси бар. Бул компьютерлештирилген. Өзү любой жерге коюлса, өзү ошо температураны өзү кармап турат. Кармап тура турган компьютер бар. Ошонусу менен анан звучаниеси музыканттарга башка инструменттерге караганда бул жооп берген тембр менен өзгөрөт да. Пианинонун бүт бар тең мындай сыртынан караганда окшоштой эле көрүнөт, а бул инструменттин өзүнүн тембри бар. Ошо тембрине карата бул аябай бааланат да. Башка рояльдар турду да. Ал рояльдардын көп кемчиликтери болот. Кемчиликтери ушу жаңы болсо деле музыканттар кыйналды. Бул Steinway'дей алар деге жооп бере албайт. Ар бир музыкант ошол экени баскан деле билинет. Сукту үнүн чыгарган деле ошол эки менен айырмаланат да. Бизде быйыл 30 жылдык юбилейбиз консерваторияда. Ошого келгенде биз абдан ыраазы болдук. Бардык жамааттын баары тең айтпадымбы? Сүйүнүп атабыз.